улуттук адабиятыбыздын даанышмандары, элибиздин энчисине жаралган 20-кылымдын 60-жылдарында өскөн Даникеев жазуучулук атагы чыгып, Бакир, Кыздын сыры, Эне мерими жана башка повесттери, аңгемелери, эсселери китеп жандуулардын жүрөгүнөн түнөк таба баштаган. Ал гана түгүл, өз калемдештеринин биринчи кезекте жазуучулардын, адабий сынчылардын жогорку баасын алууга да үлгүргөн. Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов Кыздын сыры повестине кыргыз адабиятында биринчи жолу жумушчулардын турмушун билгичтик менен сүрөттөлгөн чыгарма деп жогору баа берген. Бул чыгармаларын көбүнчө ушул пьесага ылайыктуу, драмага ылайыктуу ушул романдары. Анткени бул киши бир белгилүү бир топторду алып, адамдарды алып, ошолордун мындай бир турмушун, психологиясын чагылдырган чебер жазуучу. Бул чыгарма боюнча атайын кинофильм да тартылган. Мындан тышкары өскөн Даникеев чебер котормочу. Ал белгилүү орус жазуучуларынын драмалык чыгармаларын которуп, алар областтык, республикалык театрларда коюлган. Николай Анкиловдун Жоокердин жесири аттуу пьесасынын которулушу абдан дал келгендиктен театрда ийгиликтүү коюлган дейт анын режиссеру Мелис Шаршембаев. Которма деген которма да окшошпай калат. Парик кийсе деле окшошпай калат. Алардын кийимин кийсе деле окшошпай калат. Ар жагынан кыргыз көрүнүп тура берет дагы. Мындай коошпой көп котормолор өзүнүн өмүрү кыскараак болуп калат да. Кызыгууну көп туудурбайт. Бирок бул кишинин котормосу өзүнчө бир башкача чыккан да убагында. Бир эле немен айтайын, ошол Нарын театрында коюлганда, Нарын театрында ошол спектакль 11 аншлаг. Жоокердин жесири деген спектакль 11. Алакандай эле шаар. Жазуучу көркөм чыгармаларынан тышкары билим берүү тармагында биринчи болуп кыргыз тилинде сызма геометрия окуу китебин жазган. Ошондой эле инженердик графика боюнча орусча, кыргызча терминологиялык сөздүктү түзгөн. Адабият сүйүүчүлөрдүн бүйүрүн кызыткан бир топ повесттери, аңгемелери тууралуу улуу жазуучу Түгөлбай Сыдыкбековдун айтканы бар экен. Өскөн Даникеев башкалардай бирин-экин ыр, аңгеме эмес, түз эле повесттен баштабадыбы? Болгондо да кандай? Бакир, Кыздын сыры, Кызыл аска баары көркөм предметтүү. Ага шайкеш тили аша чапкандык эмес. Даникеев ар бир сөздүн табитин тарта билген чоң устат, чоң стилист дептир. Бул демек анын башка жазуучулардан өзгөчөлүгү. Жанагы чоң жазуучу болуп калышына мунун ошо каны жанына сиңген таланты, анан дагы ата-бабаларынын муну сен жазуучу болосуң, биздин баяндарды, ата-бабалардын баяндарын, элдин баянын элге калтырасың деген укмуштай бир осуяты бар, калтырганда ошону аткарууга милдеткер болчу да. Ошондуктан бул жанагындай чоң престиждүү Москвадан абдан чоң инженердик, тоо инженер деген наамды бүтүп келип, анан Кыргызстандын госпланында иштеп, анан жогорку политехникалык институтта доцент болгонуна карабай, кайрадан жазуучу болуп келиши бул тагдырына жазылган жана вазифасы да. Жазуучуга урмат көрсөткөн өкмөт өкүлдөрү кезек менен анын чыгармачылыгынын өзгөчөлүктөрүн белгилеп жатышты. Андан кийинки жаш муундардагы бул кишинин чыгармачылыгына соктана макала жазышкан. Адабий шындын көрүнүктүү өкүлдөрү Асаналиев, Сыдыкбеков, Артыкбаев, Еркебаев сыяктуу чоң сынчылардагы ушул процесстин тегерегинде ой жүгүрүшөт. Жазуучунун таланты, чыгармачылыгынан тышкары анын адамдык сапаттары бийиктигин замандаштары белгилешет. Кең пейил, топук мүнөз, жөнөкөй жана парасаттуу адам экендигин айтышат. Кутман бурагыңыз кут болсун. 80 жаштын ашуусуна кургол келбей, барамдуу жүк арттырып, кыргыздын адабияты менен, маданиятынын өнүгүшү үчүн салмактуу салым менен ар бир адамда эле хак колуна келе бербеген ишти жасап келдиңиз. Сиздин бүтүндөй окурман журтчулугунун кыйрына тараган көркөм чыгармаларыңыз көпчүлүккө руханий азык болуп бере алды. Кыргыз адабиятына жана маданиятына сиңирген эмгеги үчүн Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу Өскөн Даникеев 3-чү даражадагы Манас ардак белгиси ордендери менен жана Кыргыз СССРинин Жогорку Советинин ардак грамоталары менен сыйланган. Клара Кудайбергенова, Тилек Алыбеков, Апта маалымат программасы.